Саламатсыңарбы 2009-2011 тайпалары. Бүгін 23 апрель 2020 жыл. Китепканалык фонд сабагы. Мугалим Усенбаева Мукарам Колдошевна. Бүгүнкү жаңы темабыз келип түшкөн журналдардын эсебин алуу. Сабактын максаты теманын мазмуну менен таанышуу. Китепканага келип түшкөн журналдардын эсебин алуу туура жүргүзүүнү үйрөнүү. Китепкана филиалдар менен борбордук китепканадагы газета журналдардын эсеби регистрациялык карточкаларда жүргүзүлөт. Жазылган ар бир журналга регистрациялык карточка толтурулат. Мезгилдүү басма сөздүн регистрациялык карточкасы газета журналдардын аттары боюнча алфавиттик тартипте жайгаштырылат. Борбордук китепканада БКСтин бардык структуралык бөлүмдөрү жазылган мезгилдүү басма сөздүн жыйынтыкталган каталогу жүргүзүлөт. Карточканын арткы бетине борбордук китепкананын бөлүмдөрү жана китепкана филиалдар жазылган комплекстердин саны коюлат. Келген журналдардын бардык номерлери токтоосуз түрдө штемпелденет. Мезгилдүү басмаларды штемпелдөө үчүн БКСтин аты жана структуралык бөлүмдөрдүн шарттуу белгиси көрсөтүлгөн атайын штемпели болууга тийиш. Штемпель журналдын титулдук барагына коюлат. Регистрациялык карточкалар боюнча жылдын аягында жыл бою алынган журналдардын номерлеринин жыйынтыгы чыгарылып акт түзүлөт. Анын негизинде адабият топтоо жана иштеп чыгуу бөлүмү китепканалык фонддун эсебин алуунун ведомствосуна ар бир структуралык бөлүмгө түшүп турган мезгилдүү басмалардын саны жөнүндө маалыматтарды киргизет. Системанын бардык китепканаларынын актысынын жыйынтыкталган маалыматы жылына бир жолу БКСтин китепканалык фондусунун эсеп китебинин биринчи бөлүгүнө катталат. Журналдардын келип түшкөндүгү жөнүндөгү маалыматтар бухгалтерияга берилбейт. Катталган журналдардын карточкалары борбордук китепканада жана китепкана филиалдарда ал журналдар толугу менен чыгыш болгуча сакталат. Карточкалар зарыл болуп калган учурларда справка жана мезгилдүү басма фондусун текшерүү үчүн колдонулат. Жаңы теманы бышыктоо үчүн текшерүүчү суроолор. Биринчи, газета журналдардын эсеби кайсы документтерде катталат жана кандай тартипте жайгаштырылат. Экинчи суроо, борбордук китепканада БКСтин бардык структуралык бөлүмдөрү жазылган мезгилдүү басма сөздүн каталогу эмне деп аталат. Үчүнчү суроо, штемпель журналдын кайсы бетине коюлат. Төртүнчү суроо, системанын бардык китепканаларынын актысынын жыйынтыкталган маалыматы бир жылда канча жолу жана кайсы документте катталат. Үйгө тапшырма. Келип түшкөн журналдардын эсебин туура алууну жүргүзүүнү билүү. Тема боюнча кластер схема түрүндө түзүү. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта болгула, ийгилик силерге. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.